Бұл Нұрньюс маалымат программасы, студияда мен Арзымат Аланов, саламатсыздарбы. Алдыда күндүн негизги окуялары. Көпүрөнү кулатуу деңгээлине жеткирген жеке кызыкчылык. Ош облусунда унаа жолдогу көпүрө бузулуп, үстүнөн өтүп бара жаткан оор жүк ташуучу техника сайга кулап калган. Бул көпүрөнүн салмагы 20 тонна деген жол белгиси мына илинип турат. Өз кызыкчылыгы үчүн пайдалана бербеш керек. Акыры бетте бул жакшылык апарбайт. Дары-дармекти элге кымбат саткандар кармалды. Учурда алар УКМКнын тергөө абагына, бирок шектүүлөр белгисиз бойдон калууда. Аткезчиликке жол жок. Баткенде 5 октябрдан тарта атайын аткезчиликке каршы күрөшүү штабы түзүлдү. Садыр Жапаров министрлер кабинетин отставкага кетирди. Ошентип кечеден бери кечип жаткан күбүр-шыбыр кептерге чекит коюлду. Папан айыл аймагында чоң жүк ташуучу Хово үлгүсүндөгү унаа өтүп баратканда түшүп кеткен көпүрө иликтенип жатат. Маалыматтар боюнча көпүрөдөн ушул күнү 30га чукул жүк ташуучу унаалар өткөн. Мындан улам ага туруштук бербей калган көпүрө урап калган. Учурда териштирүү иштери жүрүп, 15 күн аралыгында убактылуу курама көпүрө орнотулары айтылган. Карасуу районуна караштуу Папан айыл өкмөтүнүн Кожокелен Папан Ош автожолунун 24-чакырымындагы көпүрө чоң жүк ташуучу автоунаа өтүп бара жатканда түшүп кеткен. Аталган көпүрөдөн 20 тоннадан ашуун жүк алып өтүүгө мүмкүн эместиги тууралуу эскертүү тактайчалары турганы менен айдоочу 30 тоннадан ашуун көмүр алып өтүүгө аракеттенген. Ал эми автоунаанын өзү 17 тоннаны түзөрү айтылууда. Знактар турат. Бул 20 тонна, бул жагында дагы турат. 20 тоннадан ашык көтөрбөйт дегендей да. Ошого эми кээде жан чачында өзү бул оор жүк ташыган машиналардын бул жакта өздөрүнүн жолдору бар. Эми жан чачында ушул жака салып берип ушул окуя катталып отурат. Папан айыл аймагынын жашоочулары буга чейин эле чоң жүк ташыган айдоочуларга эскертүүлөрдү берип, өз талаптарын коюп келишкен. Бул маселе көмүр кендери иштетилип баштагандан тартып көтөрүлүп келет. Анткени менен жаан чачын жааган учурларда айдоочулар мүмкүн болбогон аймактан жолун кыскартып ушул көпүрө аркылуу сапарын улантырышчу. Жергиликтүүлөрдүн айтымында 11 октябрда түшүп кеткен унаадан мурун бир күн ичинде 30га чукул чоң жүк ташуучу унаалар өткөн. Бул көрүнүш элди ойлобой өз кызыкчылыгын көздөгөн, кийин иштеткен ишкерлердин кесепетинен дейт жергиликтүүлөр. 3 хо катар өткөндө мына көпүрө көтөрө албай калганда 3-чү хо келип туруп сууга көпүрө түшүп кеткен да. Көпүрө көтөрө албай калган. Бул көпүрөнүн салмагы 20 тонна деген жол белгиси мына илинип турат. 20 тоннадан ашык көтөргөнгө болбойт. Ошону өздөрү ойлонуш керек болчу. Бул значит көтөрө албайт экен биздин. Ал хонун көмүр ичинде салмагы 50 тоннага жакын болуп атат. Бул деген 2 эседен жогору салмакта өтүп атат да буларчы. Өз кызыкчылыгы үчүн пайдалана бербеш керек. Акыры бетте бул жакшылык апарбайт. Бул жолдун эң көйгөйлүү маселенин башталышынын биринчиси болуп атат. Бул дагы канча козголот, дагы канча көпүрөлөр талкайт, канча жолдорубузду талкалайт. Жогоруда айтылып жаткан көпүрө 1965 жылы салынган. Акыркы жолу 2010 жылы капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөн экен. Анын узундугу 22 метр, туурасы 6 метрди түзөт. Ал эми көпүрө менен кошо түшүп кеткен Хова үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаада Папан айыл аймагынын 1995 жана 2001 жылы туулган тургундар экени маалым болду. Автоунааны окуя катталган күнү ээси жеке ишкер Мамытбек Кесенбаев чыгарып кеткен. Учурда бул боюнча тиешелүү кызматкерлер тарабынан ар тараптуу териштирүүлөр жүргүзүлүп жатат. Бул жердеги көпүрө түшкөндүгү боюнча эскертүүлөр берилген. Негизинен бул көпүрөнү Папан айыл өкмөтүндөгү 20 миңге жакын жана ошондой эле Аралан Карасуу районундагы 10 миңге, жалпы 30 миңге жакын жаран бул көпүрөдөн пайдаланышкан. Азыркы учурда эки тараптуу жол каттамы бар. Бул Папан айыл өкмөтүнүн жогору жагындагы, Нокат районунун Көкбел айыл өкмөтүнүн жагындагы атайын көмүр ташуучу автоунааларга салынган объездный жол деп коебуз. Ошол жолду менен каттоого азыр элге шарттар түзүлгөн. Түшүп кеткен көпүрөнүн урандыларын тазалоо иштери 15 күн аралыгында бүткөрүлөрү болжолдонуп жатат. Ал эми жаңы көпүрө качан курулары азырынча белгисиз. Анын ордуна убактылуу мөөнөткө курама көпүрө коюларын ДУ-21 жол тейлөө мекемесинин жетекчиси билдирүүдө. Биздин министерстводо жасуу Жалал Абадта эме бар, сарым деп коет. Бул средний авторазборный мост да. Ошол мост
топты алып келіп қоябыз. Бұл көпіренің ұзындығы 22 метр, 35 метр адам азыр үшін жасап атышат. 2-3 күн сборкаға кетеді, аны ташибыз бұл жаққа. Бұл жаққа ташығаннан кейін қоябыз. Үшін бәрінен бір 15 күн кетеді деген ойымыз бар. 15 күндерде Құда ашып қоябыз деген ойда тұрамыз. Жогоруда айтылып жаткан кырсык аркылуу бир топ кыңыр иштер ачылат сыяктуу. Анткени кулап түшкөн унаа ичинде айтылып жаткан салмактан да көп болушу мүмкүн деген күмөн ойлорду жаратып жатыптыр. Мындай кырдаалга жол берген тиешелүү орган кызматкерлерине да сын пикирлер айтылууда. Анан 2001-жылкы балага кантип ошол 30 тоннадан ашык жүк жүктөлгөн машинанын рулун берип койгон. Булар кантип кайсы категорияны кантип бастырып алды? Майы кызматы каякта карап атат. Эмне үчүн мурда текшерилген эмес? Эгерде бул окуя болбогондо мүмкүн ады эле чыкпай калмак да. Биз азыр ушул областтык мекеме уюмдардын бардык жетекчилерине тапшырманы берип атабыз. Ушунун бардыгын изилдеп, иликтеп алып чыккыла. Ушунун натыйжасында бир топ нерсе ачыкка чыгыш керек да. Жасалган, кетирилип аткан кемчиликтин бардыгы. Эскертсек 11-октябрь Кара Суу районуна караштуу Папан айыл аймагындагы Кожекелен Папан Ош автожолунун 24-чакырымындагы Ак Буура суусунун үстүнөн өткөн көпүрө чоң жүк ташуучу Хова үлгүсүндөгү унаа өтүп бара жатканда түшүп кеткен. Анын кесепетинен аталган автоунаа жолу жабылып, учурда жашоочулар айланма жолдор менен сапар тартышууда. Кулап калган көпүрөнүн ордуна 15 күн аралыгында курама көпүрө убактылуу орнотулуп турат. Нурзада Сыдыкова, Адилет Нышанбаев, Нур-Ньюс, Кара Суу району. Ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгү дайынсыз жоголгон 7 кыргызстандыкты издеп жатат. Быйылкы жылдын 9 айында Орусияда жалпы 64 кыргызстандык жаран издөөгө алынып, 57-синин дайыны табылды. Жоголгон жарандардын 47-си быйыл, калган 10 мурдагы жылдардан бери издөөдө болгон. Алардын ичинен 4 жарандын сөөгү киши колдуу болуп өлгөн белгилер менен өлүк канадан табылса, моргтугудагы бир кыргызстандыктын ким экени билинбей ДНК анализдери алынган. Бир жаран оорукананын жандандыруу бөлүмүнөн 8 киши эркинен ажыратылган жерлерден табылды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. 2021-жылдагы жалпы эсеп боюнча 7 киши дайынсыз болууда. Анын 3-ü мурдатан бери изделип келген. Ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгү айрымдары Кыргызстанда калган туугандары акча талап кыла бергендиктен из жашырып кеткен учурларда болуп жаткан эскертти. Халкка керектелүүчү дары-дармектердин жеткиликтүүлүгүнө жана баага таасир этип келген көйгөйлөр аныкталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Маалыматка караганда УКМКнын мекемелер аралык жумушчу тобу менен министрлер кабинети дары-дармек боюнча аныкталган маселелерди изилдеп, талдоо жүргүзгөн. Муну менен катар УКМК дарыны калкка жогорулатылган баада саткан фармацевтикалык компаниялардын тобунун мыйзамсыз ишмердүүлүгү боюнча сотко чейинки өндүрүш жүргүзгөнү айтылды. Факт боюнча Саламаттык сактоо министрлигинин жана фармацевтикалык компаниялардын айрым кызматкерлери кармалып, УКМКнын тергөө абагына киргизилген. Ведомство шектүүлөрдүн ким экенин атаган жок. Ал эми аткезчиликке каршы күчөтүлгөн тартипте иш жүрүүдө. Ушул жылдын 5-октябрдан тарта атайын аткезчиликке каршы күрөшүү штабы түзүлгөн. Анын негизинде көзөмөлдөп өткөрүүчү пункттар жана мобилдик топтор түзүлгөн болчу. Учурда күч түзүмдөрү, тиешелүү жетекчилер жана элдик кошуундун өкүлдөрү мыйзамсыз жүк ташууга бөгөт коюу үчүн тыкыр көзөмөлдөп жатышат. Үстүбүздөгү жылдын 8-октябрында Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматынын ыкчам кызматкерлери жашыруун жол менен жүк ташыган топту колго түшүргөн. Алар оор жүк ташуучу автоунаалары менен коңшулаш Тажикстан Республикасынан аткезчилик аркылуу кургатылган мөмө жемиш, күрүч ташып бара жаткан. Водитель ушу машинаны кургатылган өрүктөрдү ушу Баткенден жүктөп беришти. Баткен. Калып барышыңыздар керек? Муну Россияга барам. Россияга. Тажикстан жүк экен. Тажиктик эмес, мага Баткенден жүктөштү, болду билбейм калган. Жүк Кыргызстанда жүкү. Эмес жок, контрабанда жок. Буякта бардыгы официальный жүктөлгөн. Документтер бар. Просто эми подозрение кылып атыр. Эми азыр хозяиндер өздөрү көрсөтүп бар жокту көрсөтүшөт. Канча тонна дедиңиз? 22 тонна. Бул облустук ички иштер башкармалыгынан кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, жазык кодексинин 223-беренесине ылайык сотко чейинки өндүрүш иши башталган.
азыр кармалган жүктөр тиешелүү тергөө факт, бул бизде азыр 5 факт бар катталганы бүгүнкү күндө. Бүгүн жуманын аягында 5 факт деп ошону изилдеп атышат. Азыр тергөө аймалдары жүрүп атат. Президент 5 октябрдан тарта облус аймагында 3 көзөмөлдөп өткөрүүчү пункттар коюлуп, тиешелүү күч органдарынын өкүлдөрү иштеп жатат. Ага кошумча мобилдик топтор түзүлүп, элдик кошундун өкүлдөрү да аткезчиликке каршы күрөшүүдө. Баткен облусунун аймагында 3 ушундай топ уюштурганбыз. Бирөөсү азыр сиздер турган жер Баткен району Киребер шаарындагы Разилка участкасы, экинчиси Баткен шаарында 4 суу сактагычынын жанында дагы бир топ бар. Андан кийинкиси Лейлек районунан чыга бергенде Сүлүктүү шаарынын Кольцо участкасындагы топтор ушинтип жумуштарды уюштуруп атышат. Баткен облусуна кирген чыккан жүктөрдүн баарын көзөмөлдөө учетко алуу боюнча иштер жүрүп атат. 7 октябрь күнү күч түзүмдөрү менен элдик кошундун биргеликте иш жүргүзүүсү боюнча облус башчысы баштаган жолугушуу болду. Анда мыйзамсыз аракеттер болуп, баш ийбөөчүлүк катталса, курал колдонууга уруксаат берилип, аткезчиликке каршы катуу тапшырмалар коюлду. Бактыгүл Мирадилова, Арзу Галымбетова, Эрнис Азамат уулу, Нурньюз, Баткен облусу. Фактчек басылмасы Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин бизнеси бар экенин аныктады. Маалыматка караганда Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев кызматка отургандан кийин жарым жылдан соң Бишкектин Жал Кичи районунда 29-үйдө жайгашкан Чечей коомдук бирикмесин түзгөн. Ушул эле даректе Беймарал аталышындагы микрокредиттик компания катталган. Ал дагы министрге таандык. Бул даректе анын уулуна таандык Драйв деген компаниясы дагы катталган. Мындан тышкары министр Арча Бешик жеке мектебине дагы ээлик кылат. Министрдин жубайы Замира Кулматова ысык көлдө коттедждери ижарага берген жана сатуу менен алектенген Паришко компаниясынын негиздөөчүсү. Жердин жалпы аянты 15 гектар, ичинде 75 коттедж, 88 батир, 10 ысык булак бар. Жердин 7 гектарын көлмө ээлейт, 2 пляж бар деп айтылат маалыматта. Мыйзам боюнча мамлекеттик кызматкерлерге жеке ишкерлик кылууга тыюу салынган. Улукбек Марипов министрлер кабинетинин төрагасынын милдеттерин аткаруудан бошотулду. Бул тууралуу жарлыкка президент Садыр Жапаров бүгүн 12 октябрда кол койду. Президенттин жарлыгы менен Акылбек Жапаров министрлер кабинетинин төрагасынын президенттин администрациясынын жетекчисинин милдетин аткаруучу болуп тайындалды. Мамлекет башчынын дагы бир жарлыгы менен министрлер кабинетинин азыркы курамы кызматтан кетти. Кабинет мүчөлөрүнүн кызмат ордун ээлеген адамдар жаңы курам түзүлгөнчө өз милдеттерин аткарууну улантат. Кечээ 11 октябрда президент Садыр Жапаров министрлер кабинети жөнүндөгү мыйзамга кол койгон. Ага ылайык өкмөттүн курамы жана түзүлүшү өзгөрөт. Сүйүнбек Касманбетов мамлекеттик катчы болуп тайындалды. Тийиштүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Сүйүнбек Касманбетов президенттин администрациясынын жетекчиси кызматынан бошотулду. Мамлекеттик катчы кызматын буга чейин Чолпонбек Абдыкеев ээлеп келген эле. Ал Жапаровдун дагы бир жарлыгына ылайык президенттин кеңешчиси болуп тайындалды. Президенттин учурдагы кеңешчиси Равшанбек Сабиров ээлеген кызматына бошотулду. Айта кетсек, Равшанбек Сабиров быйылкы парламенттик шайлоого Атажут Кыргызстан партиясы менен катышат. Бир мандаттуу округтан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлигин койгондордун саны 228ге жетти. Бул туурасында Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтында көрсөтүлгөн. Эл өкүлү болууга ниеттендиргенин дээрлик баары өзүн өзү көрсөткөн. Болгону 2 партиянын атынан 3 талапкер чыккан. Алардын арасында учурдагы жогорку кеңештин депутаттары, мамлекеттик кызматкерлер, ишкерлер жана башкалар бар. Шайлоого катышуу үчүн документ тапшыруу мөөнөтү 18 октябрда саат 18:00 аяктайт. Белгилей кетсек, жаңы конституция боюнча 90 депутаттын 36-сы бир мандаттуу округтан шайланат. Ар бир округга орто эсеп менен 100 000 шайлоочу киргизилген. Абактагы оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбеков парламенттик шайлоого талапкер болуп катталуу үчүн Борбордук шайлоо комиссиясына арыз тапшырды. Бүгүн 12 октябрда аны Борбордук шайлоо комиссиясына абак кызматкерлеринин коштоосунда алып барышты. Саясатчы Бишкек шаарынын Ленин районунан талапкер болууга арыз тапшырды. Равшан Жээнбеков Койташ окуясы боюнча айыпталып, 2019 жылдын 12 декабрында камакка алынган. Былтыр парламенттик шайлоодон кийинки башаламандык учурунда 6 октябрдын түнүндө абактан бошотулган. Жарандык көзөмөл комитети уюму жана аны саясий туткун деп тааныган. Сот саясатчы үй камагынын талаптарын бузганын жөө келтирип, быйыл 5 августта кайра номер 1 тергөө абагына камакка алган. Жээнбеков өзүнө коюлган айыпты саясий куугунтук деп келет.
Өкмөт көмүрдүн баасы боюнча убактылуу мамлекеттик жөнгө салуу чарасын киргизди. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматы бүгүн билдирди. Чечим көмүрдүн кымбаттоосуна жол бербөө жана калктын көмүр менен өз маалында туруктуу негизде камсыз болушу үчүн кабыл алынганы белгиленди. Убактылуу чара 90 күн уланат жана баанын эң жогорку чеги белгиленет. Экономика жана финансы министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигине тийиштүү чара көрүү тапшырмасы берилди. Малым болгондой, кара кеченин өзүндө көмүрдүн 1 тоннасынын наркы былтыркыдан өзгөрбөстөн быйылда 1330 сом болууда. Бишкек шаарында кара кечеден ташылып келген көмүрдүн тоннасы 5000 сомдун айланасында сатылып жатат. Бул өткөн жылга салыштырганда 1400 сомго чейин кымбат. Баткенде жана Нукатта 1 тонна көмүр 8000 сомдон өйдө сатылууда. Кыргызстандын эл аралык валюта фондунун алдындагы 12,5 миллион доллар карызы кечилди. Бул тууралуу экономика жана финансы министрлиги кабарлады. 6 октябрь күнү ЭВФтин аткаруу кеңеши оор кырдаалда жеңилдик берүү программасынын алкагында кирешеси төмөн 24 өлкөнүн карызын кечүү чечимин кабыл алган. Алардын арасында Кыргызстан дагы бар. Фонд Кыргызстандын 2021 жылдын 8 октябрдан тарта 2022 жылдын 10 январына чейин төлөнүшү керек болгон 12,5 миллион долларын кечти деп айтылат билдирүүдө. Министрликтен билдиришкенде үнөмдөлчү каражатты COVID-19 кесепетин жеңилдетүү үчүн саламаттык сактоо тармагына багыттаса болот. Нурденс маалымат программасынын алкагында эл аралык жаңылыктар менен да учкай тааныштыра кетсек, Кытайдын Шанси провинциясында узакка созулган нөшөр катуу сел жана жер көчкүлөргө алып келди. Кеминде 4 киши набыт болду, 10 чактысы дайынсыз жоголду. Ал эми Америка Кошмо Штаттарынын Флорида штатында тургундардын инфекциялардан коргоо үчүн асман тиреген имараттын курулушун баштайт. 500дөн ашык батирлер жана мейманкана бөлмөлөрү жана толук ковиддик коопсуздук болмокчу. Ошондой эле Twitter социалдык тармагынын колдонуучулары эми катталуучулардын алдын ала блоктобой туруп эле өчүрө алышат. Кытайдын Шанси провинциясында узакка созулган нөшөр каттуу сел жана жер көчкүлөргө алып келди. Кеминде 4 киши набыт болду, 10 чакысы дайынсыз жоголду. Фен дарыясы жээктеринен суу батпай ашып кеткен. Көпүрөлөр жана дамбалар талкаланды. Тарыхый кооз жерлер олуттуу бузулду. Бийлик 120 миңден ашуун жергиликтүү тургундарды коопсуз жайларга көчүрдү. Куткаруучу топтор кум каптар менен жээкке чыгууга аракет кылышууда. Бирок жамгыр дагы деле басылбай жаткандыктан алардын иши олуттуу татаалдашууда. Грециянын да бир катар жерлерин, анын ичинде мурунку өрттөн жабыркаган Эубояны суу каптады. Дарыялардын жээгинен суу ашып аралдын түндүгүнө каттуу зыян келтирди. Жолдорду жеп кетти, үйлөрдө жана айыл чарба жерлеринде сел жүрдү. Флорида тургундарын инфекциялардан коргоо үчүн асман тиреген имараттын курулушун баштайт. 500дөн ашык батирлер жана мейманкана бөлмөлөрү жана толук ковиддик коопсуздук болмокчу. 55 кабаттан онун медициналык пункт келет. Алар диагностиканы жүргүзүүгө жана керектүү жардамды көрсөтүүгө даяр. Колдордо бактериялар менен күрөшүүгө жөндөмдүү тазалоочу роботтор болот. Асман тиреген мейманкана адаттагыдай эле иштелип чыккан. Бирок пандемия учурунда алар өзгөртүүлөрдү киргизүүнү чечишкен. Долбоордун баасы $1,5 миллиард. Twitter социалдык тармагынын колдонуучулары эми катталуучуларды алдын ала блоктобой туруп эле өчүрө алышат. Компания сентябрь айында эле бул функцияны тесттик түрдө ишке киргизгенин билдирген. Ал эми WhatsApp мессенджери үн билдирүүлөрдү жөнөткөндөр үчүн ыңгайлуу опцияны киргизгени жатат. Колдонуучулар үн жаздыруу маалында токтотуп кайра уланта алат. Бул функция кайталама жана көп жиберилген билдирүүлөрдү азайтып, ойду бир эле жолу жаздыруу менен жөнөтүүгө мүмкүндүк берет. Учурда жаздыруу кнопкасын бир жолу басып кое бергенде эле маектешке кетип калат. Эми үн жаздыруу интерфейсине тыным деген баскыч кошулат. Бишкектеги Улуттук көркөм сүрөт академиясына 30 жыл. Бул аралыгында академия бир канчалаган таланттарды даярдашты. Окуу жерден аяктап, жашоодо өз ордун тапкан бүтүрүүчүлөр бүгүн көргөзмөгө чогулушту. Темага кененирээк кабарчыбыз токтолот. Ушунун баары сиздин өзүңүздүн эмеңиз. Эсенкул Дүйшөнбек уулу көп жылдардан бери Улуттук көркөм сүрөт академиясынын мугалими. Ал буга чейин бир канчалаган эмгектерди жараткан. Каарманыбыз көбүнчө портрет тартуу менен алектенет. Мамлекеттик ишмери, кыргызга аттын кашкасындай таанымал инсандарды кагаз бетине түшүргөн. Андан тышкары бардык жанрдагы сүрөттөрдү да тартат. Ал тарткан чыгармалар мыкты деп табылып, бүгүнкү көргөзмөгө алып чыгарылган. Портрет деген жанр бул кишинин
психологиясын, кишинин ишиге образ берип, ошону кишини изучать этип, андай бир кишини билиш үчүн бир мүшөк туз жеш керек деп атпайбы? Ошондой эле сен ошол кишини, ошол портрет аркылуу ошол кишинин мүнөзүн, акыбалын бериш, ошон үчүн портрет татаал да. Эми задачаңа жараша. Эгерде сен ошондой задача койсоң, татаал болот. А жөн эле мен иши кылып окшоштуруп койсом болду десең, анда ал оңой. Жанагындай кишинин ичиндеги жаткан нерсесин кошо тартам десең, анда ал татаал болот. Сүрөтчү Эсенкул Дүйшөнбек уулу кичинесинен бери эле карандаш кармап чоңойгон. Таланттуу баланы байкаган ата-энеси Бишкектеги дал ушул көркөм сүрөт мектеп-интернатына берген. Бул жактан ал көптөгөн таланттуу ага эжелерден сабак алып, билимин тереңдеткен. Мен кичинекей кезимден ошо сүрөт тартканды жакшы көрчүмүн. Окуй элек кезде эле. Үйдөгүлөргө мен сүрөт тарткам деп, кагаз алып бер, карандаш алып бер деп. Ошентип жүргөн мен деген үйдөгү ата-энем академиянын мектебине беришкен, интернатына. Ошол жерде 4 жыл окуп, аны бүтүп, коллежин 4 жыл окудум. Коллежден кийин ошо академияны окудум. Анан могу жумуштарды болсо аспирантурада окуп жүрүп эметтим. Тарткансыз? Өзүм тура айткандай эле. Эми өзүм айылдын сүрөтчүлөрүнүн бири болоюн деп атканда, айылда көп сүрөтчүлөр бар ошо. Тура айткандай эле сүрөттөрдү соргон экен, китепте көрчүмүн да, окуп аткандачы. Сүрөттөрдүн баары көрдүм, кооздору бар экен. Хош жакшы. Өзгөчө кайсы сүрөт жакшы? Өзгөчө этки тоодогу жакты. Өркүндөн эме бар ошо. Ошону көрдүм, өз көзүм мененчи. Ушул окуу жайда окуган студенттер өз эмоциялары менен да бөлүшүштү. Алар ар бир картинадан өзүнчө бир жанды көрүп жаткандарын айтышып, өздөрүнө шык алгандарын жашырышкан жок. Азыр үйгө барып мону тарта каламын дегенде эмне болуп кеткен жок? Болуп кетет андай нерселер, прямо кажется, что возьмешь и тартып жибересиң да, но бул долгий процесс деп ойлойм. Анткени биздин агайлар дагы көп жылдап окуп келип, анан ушуга жетишти да. Мы только начали, но эмгектенсек болот деп түшүнөм да. Уюштуруучулардын айтымында бул иш-чара биринчи жолу өткөрүлүп жаткан жок. Жылына студенттерге дем күч берүү максатында 2 жолу уюштурулуп турат экен. Аттуу баштуу адамдар чакырылып, эмгектерине экскурсиялар жасалат дешүүдө. Жолдар Бузумов, Нурбек Жеңишбек уулу, Нурньюс, Бишкек. Бүгүн мына ушундай кабарлар болду. Бардык жаңылыктар биздин интернет баракчаларыбызда жеткиликтүү. Дареги экранда көрсөтүлгөн. А мен сиздер менен коштошом. Көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.